Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу бир туугандар, Аллах Таала бүгүнкү күнүбүздү берекелүү кылсын. Адамдарыбызды Аллах Таала мубарак кылып, күнөөлөрүбүздү кечирип, акыретибиздеги даражаларыбызды Аллахым бийик кылсын. Туугандар, дайыма айтабыз, акыреттеги даражабыз деп бул нерсеге көңүл бургандын себеби мусулман адамдар эң биринчи орунда мына ушул дүйнөдө акыреттеги даражаны ойлоп өмүр сүрсө, иншаллах, бул дүйнөдө көптөгөн туура эмес кадамдардан сак болуп баштайт. Эмне үчүн дегенде, туугандар, багы орустарда бир айтылган бир сөз бар: хорошо смеется тот, кто смеется последним. Эң жарашыктуу күлкү, эң акыркы күлкү. Аллах субханаху ва таала Кур'ан-ы Каримдин бир аятында «Фальяумаллазина аману минал куффари ядхакун». Аллах Таала Кур'анда айткан бир аят бар таризде: бүгүн мынакей имандуу адамдар капырлардын үстүнөн күлөт. Мына ошол күлө турган күн келет. Дүйнө жүзү, туугандар, бүгүнкү кезде албетте бул Кудайдын берген чындык, акыйкаты. Эч качан жакшылык, акыйкат, чындык деген үстөмдүк кылып калышы бул аябай оор турган нерсе. Ошондуктан бүгүн мисалы жер жүзүндө мусулман адамдар эмес, имандуулар эмес, мына ошол динден алыс жашаган адамдардын таасири, күч, мына ошолордун таасири дүйнө жүзүнө өтүп келет. Биз мусулмандар, чын айтканда, бул реалдуу, ачуу чындык. Мына ошондой ачынарлуу сүрөттө жүргөн абалыбыз. Ошондуктан бүгүн адилетсиздикке, наразылыкка, мына ушундай көптөгөн туура эмес, жакшы эмес көрүнүштөргө арыздануу бул өзүбүздүн кемчилигибиз. Аллах айтмакчы: «Ва ма асабакум мин мусиба фима касабат айдикум ва яфу ан катир». Силердин жасаган ошол колуңардын кесепетинин натыйжасы, мына ошол силерге келип аткан бардык күчтөр силердин колуңардын результаты, жашаган образыңардын результаты. Ошондуктан биздин курап аткан динибиз, биздин имандуу жашообуз чектелген гана ушул жашоонун чектелген тармактарында болуп жаткан болсо, көчөдөгү туура эмес абалдардан арызданба, ыйлаба, пайдасы жок. Ошол коомдун оңолуп жакшы болуп кетишине сен эмне салым кошуп койдуң өзүң? Эмне кылдың жакшы жашап кетиш үчүн? Көчөдөгү адамдарды көрүп ачууланып атасың, адилетсиздик жок дейсиң, нааразы болосуң. Элементарно, мына ушул биз өзүбүз көчөдө жүргөн машина менен жүрсөк, ошол пробкалардын ичинде адамдардын болгон бири-бирине болгон бүгүнкү мамилеси, ошонун өзү эле биздин акыбалыбызды баарын даана көрсөтүп айтып турат. Ошонун өзү жетиштүү. Бирөө-бирөөгө жол берип коеюн дебейт. Баары шашып аткан. Бул дүйнөдө баары шашып атат. Баардыгы шашып атат. Шашканды дагы, шашпаганды дагы бара турган жери бир экенин болгонун биз унутуп калып атабыз. Андан кийин бул дүйнөдөгү дагы өзүбүздүн статусубуз, акыретибиз эмес, ушул дүйнөдөгү абалыбыз бизди көбүрөөк волновать этет. Ушул дүйнөдө жеңилип калса, ошол нерсеге ачууланып, ызырынып, ушул дүйнөдөгү болгон көздөгөн максаттары үчүн. Туугандар, адам жок дегенде, өзү менен өзү калганда, өзүнө чын мамиле кылып, өзүнө чын баа берип, ушундай Аллах Таала көрүп турган кезде өзү менен өзү чыныгы, акыйкат, калыс эсебин жасап алсын. Ар бир инсан. Мен кайсыл жагым кыйратып эле укмуш болуп кетип атат, жана кайсыл жагымды мен эптебей кылбай жатамын. Ал нерсе үчүн эч жер кемип калбайт, абириң аброюң түшүп калбайт. Аллах субханаху ва таала ушунчалык кереметтүү улуу зат. Ошондуктан туугандар, мына Кудай Тааланын бизге ошол биз жасап аткан күнөөлөрүбүздүн жытын Аллах жаратып койбогон экен. Аллахка чексиз шүгүрлөр болсун. Эгерде адамдардын жасаган ар бир күнөөсү жытка ээ болгондо, адамдар талалап, тоолоп, баары биринен бири качып жоголмоп, баары жок сасып кетмек. Ошондуктан Аллах Таалага чексиз шүгүрлөр болсун. Бүгүнкү ушул дүйнөдөгү кыска мөөнөт, кыска отрезактын ичиндеги аброю, бул дүйнөдөгү статус менен даражаны көздөбөстөн түбөлүк акыретибиздин даражабызды алдыбызга коюп жашаганды аракет жасашыбыз керек. Мынакей туугандар, адамзаттын жалпы ушул тарыхына көңүл сала турган болсок, назар сала турган болсок, ошол адамдардын миңдеген, жүздөгөн адамдардын кандары арзыбаган нерселер үчүн төгүлгөн күндөр бар. Ошондой тарыхта ушундай нерселер болгон. Бир катындын айынан адамдар согушуп кан төгүшкөн, бирөөнүн ошол баягы чексиз аппетиты, неумеренный аппетитин тойгузуш үчүн адамдар кан төккөн. Кыскасы, тарых мындай сюрприздер менен толтура. Ошондуктан тарыхы бар
элдин келечеги бар деп коет. Ошол тарыхтан кичине сабак алып биз жашасак, кичине биздин да ошондой бир келечегибиз, өмүрүбүз да узунураак болмок. Жана ошондой эле акыретибиздеги даража бийигирээк болмок. Жок, бүгүн туугандар нак менен насыянын ортосун билебиз, айырмасын турабы? Жөн эле мындай соода мамиле кылып көргүлө. Нак акчаны көтөрүп барсаң, бир нерсе сатып ала турган болсоң, ал ошол алчу буюмуңду башка баа менен аласың. Жок, насыя менен, вариант менен ала турган болсоң, ал буюмду кымбатыраак аласың. Нак менен насыянын ортосундагы болгон баа. Ошон үчүн Аллах Таала, Аллах субханаху ва Кур'ан Каримде мына пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат: "Валал ахирату хайрул лака минал ула, вала савфа ю'тика раббука фатарда." Аллах айтып атат, мынакей ey Мухаммад, сен үчүн бул дүйнө эмес, сен үчүн акырет сонунураак. Ва абqa, сенин үчүн акырет түбөлүктүү дейт. Туугандар, түбөлүк айырмасы бар да, түбөлүк менен кыска отрезактын ортосундагы айырмасы бар да. Кыска мөөнөткө болгон рахат менен түбөлүк рахаттын ортосунда айырма бар. Аллах Таала ушундай даанышман зат, ушундай кылып берип койгон. Ошондуктан мына бүгүн ушул жашоодо жакшы менен жамандын дагы даамын Аллах субханаху таала эгерде бизге таттырып койбогондо, биз умтула турган, алдыбызга койгон бир стимул дагы, бизди түрткөн эч кандай стимул дагы болмогон эмес. Эгерде ошол эркек менен аялдын ортосундагы Аллах субханаху таала жаратып койгон дене кумарынан, ошол шахваттан болгон мына ошол тимеле бул укмуш сааттап чозула турган рахат эмес, бул кыска бир рахат үчүн адамдар эмнени гана курбандык кылышпайт, акчасы, дүйнөсүн, башкасын. Бирок бул рахат эң кыска мөөнөттүү рахат. Бирок ошол бейиштеги хурайнга болгон мусулман адамдардын, багы эркек адамдардын тартылышы бул турган сөз. Бул табигый көрүнүш. Аллах субханаху таала биздин эркектерге, аялдарга болгон ошондой шахватты салып койгон. Эгерде ошол шахват болбогондо, туугандар, бул дүйнөдө адамзаттын тугуму кырылып калмак. Эмне үчүн дегенде, бул адам үчүн оор бир нерсени жасаш оор. Обязательно ошол нерсе үчүн адам бир нерсени жасаса, ошого бир оплата болуш керек. Жок дегенде рахмат кылыш керек. Болбосо ал нерсени жасашы кыйын. Пайда, жеке бир пайда болсо, башка болсо. Аллах Тааланын акырети үчүн, Аллахтын ыраазылыгы үчүн кылган нерсе менен, албетте ошо өзүнүн жеке максаты үчүн жасаган нерсе менен асман менен жердеги айырмасы бар. Шахват болбосо, адамдар көбөймөй коймок. Аялдар менен үйлөп, же болбосо ошол эркек менен аялда жатпай коет эле, ошол иш болчу. Мээнет, некеңде болуп калмак. Азыр мына кырылып аткан жактарды көрүп атасыңар. Денежный вознагражденияларды коюп атат ошол элдин, населениянын кыскарып баратканына. Бул биринчи орунда албетте ошол показатель, экономиканын показатели. Кыйналып өзүн зорго багып аткан ал баланын тубайлыгы ойнойт, аны тууп, аны же кийгизе албаса, же окута албаса, келечеги болбойт, андан көрө кой деп туруп ошентип сактанып, полный анан кийин ушу бузулуп атат система. Ошон үчүн туугандар, акыреттин даражасы биз үчүн биринчи орунда болуш керек. Адамдын бул дүйнөдөгү авторитетине грош сына, эгерде анын акыркы результаты тозоготу болсо. Акылдуу адам менен акмак адамдын поступокторуна эми көңүл бургула. Акылдуу адам кандай кадам таштайт, акылы жок адамдын кадамы кандай болот. Бирок бул жашоо экен. Ошон үчүн бул нерсеге болгон ушу адамдагы неуемный ушундай бир сила, адамды бүгүнкү тил менен айтканда мотивация деп коет экен, ошол мотивациясы толтурат. Бул дүйнөдө кыскасы жолун баарын табат. Ошон үчүн туугандар, бүгүн биздин сабагыбыз дал ушул эле адам заты, Аллах субханаху таала ушул адам затына берип койгон ушундай эреже, нормалар. Туугандар, бул дайым айтабыз, адамдарга бир гана пайда алып келген. Эч качан исламдагы нормалар, шариат нормалары эч качан адам затына кыйынчылык, жамандык тартуулаган эмес. Эч качан андай нерсе болгон эмес. Адамдар эгерде ушул исламдан кандайдыр жамандык таап аткан болсо, ошол адамдар өздөрү ошол нерсеге себептүү, өздөрү күнөөкөр.